Туркия жана Сириянын аймагында 32 миңге жакын адамдын өмүрүн алган жер титирөөнүн себеби АКШ жана НАТО колдонгон сейсмикалык куралдар. Социалдык тармактарда тарап жаткан мындай маалыматты Политклиника медиасы текшерип көрдү. Туркиядагы жер титирөөнү АКШнын чалгындоо кызматы жасаганы тууралуу билдирүүлөр алгач орусиялык медиа булактарда чыга баштаган. Анда жер титирөөнү АКШ HAARP уюл жарыктарын изилдөө программасынын алкагында атайын жасаганы жана бул кадам АКШнын дүйнөгө болгон үстөмдүгүн күчөтүү максатында экендиги жазылган. Жогорку жыштыктагы активдүү изилдөө программасы катары белгилүү болгон HAARP АКШнын Аляска штатындагы илимий долбоор. HAARP программасына болгон сын пикир аталган долбоор уюл жарыктарын изилдөө менен бирге аба ырайын өзгөртүүгө, жер титирөөлөрдү жаратууга жөндөмдүү деген кооптонуулардан улам пайда болгон. Бирок илимий жактан бул теориялардын көпчүлүгү далилденген эмес. Колорадо университетинин атмосфералык жана космостук физика лабораториясынын изилдөөчүсү Дэвид Маласпина Reuters агенттигине берген маегинде радио толкундар аркылуу жасалма жер титирөө жасоо мүмкүн экенин билдирген. Бирок радио толкундар өтө терең болбойт. Окумуштуулардын билдирүүсүнө ылайык, адамдын колу менен жасалган жер титирөөлөр эң терең дегенде 7 километрга чейин жетип, 3,5-4 баллды түзөт. Ал эми Туркиядагы жана Сириядагы жер титирөө болжол менен 18 километр тереңдикте болгон. Башкача айтканда, мындай чоң жер титирөөнү жасалма жол менен жаратуу илимий жактан мүмкүн эмес. Ekranlarınıza geldi bile. Bu görüntü Bilecik'ten. Facebook социалдык тармагына тараган видеодо Туркиядагы жер титирөөдөн мурда катуу чагылган болгону айтылган. Бирок 2022-жылы жарык көргөн бул видеонун Туркиядагы азыркы абалга эч кандай тиешеси жок. Ал эми социалдык тармакта таратылып жаткан экинчи видеодо дагы жер титирөөдөн мурда чагылган болгону жана бул АКШнын жасалма жер титирөөнү жасоого катышы бар экенин далили экени айтылган. Бул видеодо Орусиянын мамлекеттик думасынын мурдагы депутаты Владимир Жириновскийдин үнү колдонулган. Башкача айтканда, бул видеонун Туркиядагы зилзалага таптакыр тиешеси жок. И вся страна твоя будет под водой. АКШнын USGS илимий изилдөөлөр уюмунун билдирүүсүнө ылайык, чоң зилзала учурунда жана ага чейин аба ырайында өзгөрүү болуп, чагылгандардын болуусу мүмкүн. Бул ошол аймактагы электр линиясынын титирөөлөрүнөн жана себептик бузулуулардан улам болуусу табигый көрүнүш. Жер титирөө АКШ тарабынан жасалган деген тариздеги видеону өзгөчө орусиялык сайттар көп бөлүшкөн. Ошол эле учурда геосаясий маселелерден улам АКШ жана Орусия бири-бирин каралаган материалдарды бөлүп тургандыгы сыр болбосо керек. Зилзала боюнча АКШга айтылган айыптоолорду анализдеп көргөндө манипуляциянын күнөөкөр табуу, козел отпущения деген түрү колдонулган. Жыйынтык, Туркиядагы масштабтуу зилзала АКШ тарабынан жасалма жол менен жасалды деген маалымат чындыкка дал келбейт.